Сыймык өзүнүн тиги кайрылуусунда эң негизгиси мен тарапка көп жалаларды, көп туура эмес жалган жалаларды коюп кетти. Ошондуктан ошол биздин сөзүбүз ошол токот жеринен болуш үчүн мен эң биринчи ошол койгон жалаларына токтоп, анан кийин мелис менен ары бери сүрүшүп отурбай эле ошол мен сурайын дедим да. Мелис мырза, эң биринчи мен айтайын дегеним, Сыймык мага эң биринчиси айтты, Кумтөрдө акциясы бар деп. Ошону эмне менен далилдейт экен? Айтып берди, айтып берген жокпу? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен дагы баардык момун мусулмандарды ушул ыйык орозо айы менен куттуктаймын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Экинчиден, сиздерге да рахмат, ушул эфирге чакырып конок болуп отурабыз. Кумтор боюнча Сыймык Жапыкеев, экс-прокурор, бүгүнкү күнү блогер катары чыгып атат. Бир топ чындыкты айтып, бир топ эл арасында чоң бир талкуу кылып иди да. Кумтор боюнча чын айтканда мен так аны менен сүйлөшкөн эмесмин. Сыймык Жапыкеев менен көрүшкөн дагы жокмун. Кече чалып чакырышты ушул 7-каналга. Негизи Сыймык менен сиздин жубайыңыз Роза Аманова эже келмей экен, бирок Сыймык келе албай калды. Мени чакырганда мен макул болуп бардым. Роза Аманова келбей калды, жалгыз отуруп маяк кылганга туура келди. Аны болсо сиз мага эмес, ушул Сыймык Жапыкеевдин өзүнө берсеңиз туура болмок. Мейли, анда мен мындай кылып коеюн. Мен акырына чейин жооп берип коеюн. Ошондуктан учурдан колдонуп бул демилгени мен көтөрүп чыккан жокмун да. Сыймык Жапыкеев көтөрүп чыгып атат. Ошол Сыймык Жапыкеев менен сиз түз эфирге чыгышыңыз керек да. Сөз чыгам. Эртең буюрса мен чакырдым 7-каналга, мээрим менен айттым, эгерде убактысы болсо келсин, тиги 7-каналга ушул жерден түз отурушуп, ар бирибиз ошол койгон жалаларына же болбосо аны кызыктырган менин жалпы ошол иштеген өмүр баяныма, ошондон кылган бизнеске, анан айткан аттын башында калган чоң тиги чоң акча, чоң байлы адам деп атат, ошону бир талдап алганга бир ошону сүйлөшөбүз. Бирок телевизордон көрүп олтурса керек, айткым келет. Кумтордо бир дагы акциям жок. Эгерде Сыймык таап алса, мен ошол Сыймыкка подарить эттим. Ошондо башкаларга каттатып койдуңуз беле? Өзүңүзгө эметпи? Мен айтып атам, менде эч качан Кумтордун акциясы болгон эмес. Болгон эмес. Көргөн дагы эмесмин, билген дагы эмесмин. Ошондуктан ал 2016-18 жылдары Кумтөрдө иштеп атып, анан кийин чатак менен кеткенди угуп атам. Анан билбейм анысын да, киришкен дагы жокмун. Анан ошондон билет го деген ойдомун да. Ошол жакта жүрсө, анда бир да акция жок экенин билип туруп анан кантип ошо айтты деген сөзүм да. Экинчи айтып атат, ушу балыкчы Кумтөр 110 киловольт электр энергиясын башкарат дейт да. Башкарат дейт. Анан ага дагы айта барсаңыз, аны билбейсиз деп окшойсуз, анда эртең келгенде даярданып келсин. Эгерде ошондой информациясы болсо, башкарат деген Жумалиев ошол жерде башкарат десе, аны дагы ага подарить эттим. Жана леп боюнча айтып атасыз? Леп боюнча айтып атам да. Аны дагы подарить эттим. Алып жанагы жаңы түзүлгөн кыймылына кошуп алсын, менин активим болсун, силерге кошкон. Үчүнчү айтып атат, Бишкек шаарында 20-30 сулуулук салону бар экен дейт. Эгерде тапса 20-30-ун да берейин. Баарын кошуп берейин. Дагы айтып атат,
сауналар бар деп. Саунаны да бердім. Дағы айтып атат. 100ден ашық батир бар деп атат. Азыр, аға да барасың. Клиникасы бар дейді. Клиникамы тапса, анда бердім. Иштеп атқан клиника болса. Анан Бірдемеңіз бар бы? Қоя тұрыңыз, аны барабыз да, жағы сыймық айтып атпайбы, 2,5 миллиард доллардық состояниесі бар деп, ошаға баратабыз дейм. Анан айтып атат, Мадина базарында акциясы бар дейді. Анан эми жалқы эле киши билбесе, бардық эле билет го Мадина базары немелик экен, Турсунтайдык экен. Анан эмне себептен ушу мага приписка кылып жатат. Эгер да аны тапса андай бердим. Кыймылына кошуп алсын. Анан кийинки сөз айтып атат. Ушул Бишкекте биринчи 100 деле, эртеси күн 150 элита квартирасында батирелер бар дейт. Бишкекте өзүм сатып алган бир гана жалгыз батирим бар. Азыр мен улуу кызым жашап атат. Анан калган 149-ун тапса барын бердим. Анан айтып атат 17 особняк бар экен деп. Тиги жаңылып калыптыр. 7 особнягым бар, 7 баламдыкы. Мен 7 балам бар. Убагында ушул жерди алган элем. 30 жылда салып бүттүм да, ошо 7 баламды орноштуруп, 7 бала бар. Ал негизинен ушу Алмедин районунда. Себеби 1987, ал айтып атпайбы, акчаны кайдан алды депчи. Мен айтып коеюн, ошону толук айтып коеюн. 1987-жылы мен техникалык илимдердин кандидатын жашта кылгандан кийин ошондо эң жакшы ушул оптикалык приборду, ушул согуш темасына тийген приборду ойлоп чыктык. Ошону Россиядагы Раменскийдеги приборостроительный конструкторский бюро бар. Ошого внедрить еттик. Ошондо биринчи акчамды баягы премия катары алганда абдан жакшы алчу болчу. Ал жылдардан 5000 сом эмес беле, Жигули. 10 Жигули ала турган акча премия алдык. Ошол внедрениебиз азыр Россиянын ошол согуш техникаларын колдонуп атат. Экинчи 1987 жылдан 1992 жылга чейин менин бир тууган энем Курманбек экөөбүз Россиядагы, Украинадагы тамеки жасаган, тамеки чыгарган заводдор менен жакшылап сүйлөшүп, раматтылык энем Курманбек 94-жылы каза болуп калды, 95-жылы автомобилдик катастрофадан ошол жакта иштеп келатып. Анан ошол учурда биздин бизнесибиз ушунчалык жакшы жүрдү да. Биринчи жылдан баштап миллионер болуп калдык. Советтик акчасы менен алганда. Себеби бияктан тамеки жалбарагын жөнөтчүбүз, аяктан акча келчү да. Анан алар жакшы партнер тауып калгандан жакшы иштедик, ошо 5 жыл бою. Анан биринчи Советтер Союзу ураган кезде биз күтүрөгөн жакшы бизнесмен болчу, иним өзү алып барган, мен болсо баягы консультант катары ошо иштеп чогуу. Ошол учурда эң биринчи советский жибек жолунда 2 үйдү бар экен, частный үй. Ошону сатып алдык. Ал учурда арзан болчу. Анан бир топ жерлерди, жанагы балдарыма үй салып бердим деп атпайбы, ошол үйлөрдүн жерлерин ал учурда арзан болчу. Трансформация боло элек болчу, сельхозназначение. Ошону сатып алып бара жерден сатканга жараша алганбыз. Анан ошол советский жибек жолуна менин аспирантым, аспирант жөнүндө сөз сүйлөп калдым. Бүгүнкү күндө менин 400дөн ашык илимий статьяларым бар. Ошонун 23-ü монография, 18-и так голография жана оптикалык обработка информация деп коет ошол тарабында. Ушул илим тармагында 18 кандидат
4 доктурду даярдап чыктым. Менин илимий мектебим бүгүнкү күндө жакшы иштеп атат. Ошол жерге бир Кытай аспиранты бар эле. Ошол келди, ушу жерге бир Кытай менен Кыргызстандын алакасы жакшы болуп баратат, ушуну салбайлыбы деп, анан кийин ошонун акчасына ошол Гоин центрин салганбыз. Бүгүнкү күндө 100% ошол Гоин менин атымда. Менин атымда. Бирок депутаттыкка өткөндөн кийин аны сөз управляющий компанияга берген, пайдасын ошол управляющий компания алат. Андан кийин 92-жылы ошол мамлекеттик кызматка өттүм. Илим жана жаңы технологиялар комитетинин төрагасы болдум. Ушул илим тармагындагы мамлекеттик башкаруунун негизги закондорун, закон о научно-технической политике дегенди ошо өзүм менин алдымда иштеп чыгып, анан кийин кабыл алганбыз жогорку кеңеште. Ошондо баштап ошол мамлекеттик кызматка өткөндөн кийин 1992 жылдан 2005 жылга чейин ары кандай мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрдүм. Бирок ошол учурда бир дагы бизнес жасаган жокмун. 98 жылга чейин мамлекеттик кызматчыларга ошол бизнес жасауга болбойт деген бөгөт жок болчу да. Анан ошол мен бир нерсени баштасам аягына чейин чыгам да. Анан ошол мамлекеттик кызматка киргенден кийин биринчиден ушунчалык түнү күндө иштеп, эртең саат 8-де келчүмүн, түнкү саат 1-де келчүмүн. Ошентип жүрүп, кайсы жерде болбосун жакшы иштедим. Ошонун артынан жанагы айтышып атпайбы, тиги жалаң эле мамлекеттик кызматта иштеп жүрдү деп. Анан 2005 жылы өзүңүздөр билген окуядан кийин бул Аскар Акаевич менен жакшы, жакын, аспиранты, лаборант эмес аспиранты, лаборант эч качан болгон эмесмин. Жаңы келгенде илимий кенже инженерден баштаган. Бирок лаборант дегенден терикпейм, анткени илимий баскычтагы эң тиги төмөнкү баскыч лаборант. Ошол лаборант болуп турганда ошо приборлордун кандай иштешин билип туруп, анан кийин илим жасаганга өбөлгө болот. Анан ошол 2005 жылы атайын Ген прокуратуранын тиги тапшырмасы менен, приказы менен 6 укук коргоо жана фискалдык органдардан турган комиссия түзүп 7 ай иштешти. Ал учурда 2005 жылы мен тиги транспорт жана коммуникация министринин өзүнүн министр болуп кеттим да. Анан комиссия 7 ай текшерди. Транспорт жана коммуникация министрлигинен эчтеме чыкпагандан кийин премьер-министр учурундагы текшерди, губернатор учурундагы текшерди, руководитель администрация учурунда текшерди. Тиги 92 жылды жанагы председатель госкомитета по науканын чыкмай болгон учурду текшерди. Жыйынтыгында бир дагы жолу финансылык жана функционалдык тапшырманы туура эмес аткарган деген жыйынтык чыккан жок. Эч кандай нарушение жок деген жыйынтык чыгарышты.